Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, демейде ыйман, адеп, анан ислам динин тутунуу маселеси болгондо эле сөзсүз момундай медреседе же мечитте аткарылуучу иштер катары көзүбүзгө элестеп аң сезимибизге сиңип калган жайы бар. Чынында биз ошол дин, ошол тил, ошол улуттун өкүлү катары ар бир секунд, ар бир минутта жашап турат эмеспизби? Деги эле аялдар, мусулман динин тутунган аялдар кандай нерселерди сактаса тууралуу болот? Эмнелерди билиш керек? Эмнелерибизди тутунган жакшы, кандай жашоо туурарак болот? Мына ушул жана башка маселелер тууралуу бүгүнкү асыл зат берүүсүндө болмокчу. Биздин көп улуттуу мамлекетибиздин тили кыргыз, аталышы да кыргыз болгон менен титулдук улуттун кабыл алган аң сезими сиңген дини мусулман. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде азыр Куран сабактары болуп жаткан экен. Албетте баягы Алла Таалага болгон урмат үчүн жөн кирип уксаң деле болот экен. Бирок сиздер менен бирге мындай жолук салынып, анан ушул жака чогуу кирип, мусулман аялдары орозо убагында эмне менен алектенет көрүп чыгалы. Бул жерде дээрлик мусулман парздарын сактаган же сактоону ниет кылган орозо кармаган айымдар үйүнөн оозун орозо кармоо үчүн бекиткен соң чогулган айылдар. Эрте мененки 8ден баштап 12ге чейин бул жерде болушат. Мынтип чогулуп, жакшыга ниет кылып, 2 рекет намаздан соң Куран сабактары башталат. Урматтуу айымдар, бул жерде 2 түрлүү сабак өтүлөт экен. Жаңы Курандын тамгаларын үйрөнгүсү келгендер үчүн өзүнчө сабак. Бул жерде каалаган кесибиңе, анан кийин өзүңүн кандайдыр бир каалооңо карап келип уксаң болот экен. Ага өзгөчө төлөмдөр деле, анан талаптар деле жок экен. Ал эми бул жакта болсо бар жогун билген, динден маалыматы бар, Куранды окуй алган адамдар Курандын сүрөлөрүн окушат экен. Бул өзүнчө рахат болуш керек. Анда ушул нерселердин барына силер менен чогуу күбө бололу. Бул жерде белгилүү болгондой арабча окуган илими бар айымдар эркектер окуган тарабих намазы аялга милдеттүү кылынбаган соң Куран китебин катары менен окуп, жан дүйнөсүн тазалап, ислам тили менен айтканда сооп топтошот. Эрте менен саат 8ден баштайбыз. 8ден 9га чейин Куранды хатым кылабыз. Куранды хатым деген Курандын баарын окуп бүтүрүү, толук дегенде бир парадан Куран окуйбуз. 2 устазыбыз бар, 3 устаз окуйбуз, аркасынан бул эжелер ээрчишет. Ошондой эле 9дан 10га чейин Куран үйрөтүү программабыз бар. Эмне үчүн эрте менен тандап алганыбыздын себеби бул эрте менен береке болот. Аллахтын берекеси бар дейт. Ошондой эле ооз жапкандан кийин, бир аз эс алып алышкандан кийин балдар уйкудан тургучакты ушул жерге келип бир аз сабакты үйрөнүп барышып, анан кечке балдар менен алек болушса деген эмеде эрте менен баштадык. Ошол айымдардын пикирине таянсак, бул эрте менен уктаган же телетиктеп, же жөн эле бекер олтурган убакта аткаруучу иш жана ушак айтып же бирөөгө өңгөчүн тартып олтуруудан сактайт. Бизге Аллах жолуна түшкөндүгү үчүн Аллах бизге берип атат ушул нерселердичи. А биз мурда жүргөнбүз, биз деле адашып жүргөнбүз. Эми мына Аллахтын жолуна түшүп, жакшы жолдо жүрөбүз деп. Мынтип каалаган кооз көйнөгүн кийбей, күндүн ысыганда оронуп, анан да бийлеп бассейнге бара албай, мүмкүнчүлүгү чектелген го деп демейде биз аяп койчу айымдар энелик нарк менен ак жолук салынып, алкап эненин культун коомдо орнотууну чыныгы бакыт деп эсептешет да бул жашоосуна ыраазы. Аялдар азыр жаштарыбыз деле, карларыбыз деле бардыгыбыз баягы акча чорный касса деп, ошол жерлерде кафелерде отуруп, ошол жерлерде ойноп, бийлеп, ушундай шаан шөкөттөр менен жүрчүбүз да. Эми болгон нерсе, бардыгыбыздын башында болгон нерсе. Бирок ушул азыркы мезгилге келгенде мен ошол өткөн күндөрүбүзгө аябай өкүнөмүн. Аллах бизге ушундай жактакай күндөрдү насип эткенине шүгүрлөр болсун. Ал эми бул кыз Ислам институтунун студенткасы. Каникулда ушинтип ислами сабат ачууга аялдарга көмөктөшөт. Маттамалар канча эле? 3, Кайсы? Алиф,
Вау. Бул тайпада такыр арабча окуй албаган, бирок намаз окуган, тообо келтирүүгө аракеттенген башкысы дилгер айымдар. Бул жерде жайкы курстар болуп жатат, эжелер үчүн атайын. Ар кандай жашта эжелерибиз бар. Мисалы үчүн эмне үчүн бул Куранды окушубуздун максаты мусулман адам болгондон кийин намаз окуш керек. Ал намазда деген эмне? Намазды туура өз тамгалардын махраждары менен деп коет. Тамганын чыгуу жерлерин. Ошол махраждары менен туура так окууну үйрөнүш үчүн бул Куран китебин, Куран алифбесинен баштап окуп атабыз азыр. Асбабу. Себеби эмне? Ба тамгасына эч кандай мат тамгасы жок. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. Müslüman tertibinde yaşayan en жақсы. Adam özünün içki dünyasını tazalaydı. Баягында жакшылык жамандыктарда өзүн алып жүрө алат. Балдарга тарбия бергенде туура жолго тарбия берет. Өзү мусулман болгондо мусулман жолунда жүрүшүбүз керек. Үйдө эле олтура бер деп айта албаймын, бирок бар, бирок өзүңдүн ыйманыңды сактап жүр демекмин. Кайсы коомдук жайларда болбосун, өзүңдүн ыйманың менен жүр. Өзүңдү шайтанга алдырба. Түшүнүктүү тил менен айтканда Куранды окуунун талабы эң жөнөкөй. Ага каалаган кесиптин ээси же каалаган жаштагы айым ар күнү милдеттүү болбосо деле келсе болот. Болгону даарат менен мүмкүн болсо адептүү кийим талап экен. Негизи бул илимди кичинекейимден бери үйрөнүп, ата энем, бир туугандарым бардыгы исламды жакшы түшүнгөн инсандар болгон үчүн медреседе окудум, андан кийин араб тилинде университетте окудум. Андан кийин үйдө бала чакамды багып бекер отурбастан Алланын жолунда кызмат кылыш үчүн эжелерди өз талап болгон мени чакырышып өздөрү таап Куран үйрөнөбүз деген эжелер чакырышат. Өзүм барып ошол жерде балдарымды кичинекей чоңдорун детсадка берип, бала бакчага берип, Куран сабактарын үйрөткөнгө аракет кылып жатам азыркы учурда. Гүлбара да дин таануу боюнча жогорку билимдүү адис. Демек эжей же устаз. Анын милдетин айымдарга келүү, убактысын, анан кайсы бөлүмгө келгендигин көзөмөлдөйт. Туура окуу кыраатын, тартибин, башкысы тасвирин, тагыраак айтканда түшүндүрмөсүнө токтолот. Бул жерде талаптар уккан адам, өзү негизи бизде группалар көп. Куран окуган, кызыккан адамдар көбүн жазылышат, аябай көп талаптар бар. Алар өздөрү эмне кылышыбыз керек деп бүт баарын сурап, келип катышсак болобу деп келип турушат. Негизинен даарат алып, эртең менен оозду жапканыбыздан кийин бала чакабыз ойгонуп, жана чоң иштерге түшө электен чейин келип Куран окуп кетебиз ушул жерде. Өзү 3 баланын энеси жана кош бойлуу аял катары Гүлбара үйдө отурган ушундай сооктуу иш менен алек. Аны өмүрлүк жолдошу да колдойт. Ар бир эркек аялынын дал ушундай иш-чаранын аткаруусун кааласа керек. Ар бир инсандын мына ушундай берекелүү Рамазан айында көбүрөөк Куран окуп, көбүрөөк ифтарлык инсандарды чакырып, орозолуу инсандын оозун ачырганга, мына ушундай сооп иштерге мүмкүн болушунча аракет кылганга мен ар бир момун мусулманды өгүттөп кетет элем. Күндүзү мына аялым Куран менен алек болуп турган учурда мен бала чака менен өзүмдүн кыздарым менен паркта аяк бакта эс алуудабыз. Ал эми кечинде ифтар учурунда балдарымды кайра эле байбичеме тапшырам да, өзүм кайра ифтарлап ушул иш менен чыгармачылык инсан болгондон биз иш менен ушундай жүрүп өтүбүз. Мындан сырткары бул айымдар улуу кичүү дебей, даремети чакталуу дебей ооз ачырышат. Бүгүн кезекте Гүлбара айым алды. Ага дагы бир эжей Чынар кол кабыш кылат. Азыр анда бул жерден чыктык. Биз продуктта таза халал продукталарды озачарга даярдаш үчүн базарга барайлы. Макул. Эң жакын кылып кел анан кийин. Ооз ачырууда же жөн эле тамак жасап коюудан сырткары көңүл бөлүүчү нерсе ар бир нерсе адал экендиги каралышы шарт.
таза халал, сертификаты бар. Майонез, колбаса, сыр алады. Бар? Мунтосы, печенье. Қайда колбаса? Колбаса бар. Анан да аба ырайына, күндүн ысыктыгына карап, ден соолукка пайдалуу, суусунду кандыруучу жемиштер сөзсүз болушу шарт. Озочарга суу саламыз. Озочарга бизге Эсиңиздерде болсо биз өткөн жылы аялдар мечити ачылды деп маалымат берип, анда окуу мүмкүнчүлүгү да бар экен дегенбиз. Мынакей урматтуу асылзат айымдар, бул Кыргызстанда биринчи жолу ачылган аялдар мечитинин жыйындар залы. Бул жерде демейди баягы аялдар исламда тебеленет, басмырланат деген сөзгө таптакыр карама каршы жооп берип, сиздер өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдү өзүңүздөр чечсеңер болот. Анан дагы сиздер дагы бул жерде жыйылып, өз маселеңерди көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар деп шарт түзүлгөн экен. Ушул жыйындар залы эмне маселе аткарат, бул тууралуу Адис айтып берсин. Бул азыр мына ошол жерге саякат кылганыбыз, бул биздин конференционный залыбызда конференция өткөзө турган. Андан тышкары ушу аялдардын маселеси, кандай маселеси болбосун, бардыгын ушул жерде жыйналып ушул жерде чече турган зал болуп калды да. Ал эми мындай чай үстүндө адеп ыйман жөнүндө сүйлөшүү андан бетер берекелүү да таасирдүү болот. Самса деп койсок болот. Ошону жасап атабыз. Ага курамына un, суу май, жумуртка, туз жана көптүргүч кетет. Ушулардан жасап алабыз. Ушуларды камыр кылып жууруп, анан ичине творог менен картошканы бышырып алып кошсок болот. Сыр кошсок болот ичине. Бул мезгилде жумуштан келген Эдрис ары эс алганча балдар менен алектенип, элдик нарк менен азыктандырууга аракеттенет. Чачып салып оюнчук алдыңарда жайнаган, жаратканды мен үчүн белек кылган карачы кыздарымдан айланам. Кызматын кылып Кыргызга жылдыз бир болуп калса экен, болбосо микрофон алып колуна, эженин түшүп жолуна нур кыз бир болуп калса экен. Биринчи тамагыбызга жеңилирээк калпсу жасайбыз. Даяр болгон фаршты салып, даяр болгон фаршты салып, даяр болгон сууга салып кайнатып бышырып алабыз. Бул арада ислам динин тутунган башка аялдар эмне менен алектенет, аны сиздер менен чогуу көрөлү. Кийинки мезгилдерде аялдарда жабык кийимдерге, хиджаб маселесине аябай жакшы болуп атат, талап күч. Саламат айым ишкер, анан бизче айтканда жоолукта. Мынтип чыныгы ислам дининин талаптарына жооп берген кийимдерди сатат. Демек, кардарлары дагы өзүндөй ыйман жолундагы айымдар. Мисалга алсак, бул кийимдерди алсак, саркеч дагы, жабык десек болот. Ачык түстөрдөн, көп деле түн түстөрдө эмес. Бул арада биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мусулман аялдын сырткы образын алууга аракеттендик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул образ мага өзүнчө жакты, бирок көнүмүш эмес. Бирок өзүңү жакшы сезген учурлар да болот экен. Мынтип ар турдуу кесипте, ар турдуу тармакта ананда ар кандай пикирлер. Эмесе аял эмнеге укуктуу, эмнелерди билиши керек, ушул тууралуу Урмат айымды кепке тарталы. Урматтуу айымдар, биздин баягы берүүбүздө берип жаткан башка даярдыктар бүткөнчө, жалпы айымдар үчүн пайдалуу кеңештер дейбизби, нарктуу сөздөр дейбизби, айтор ушул багытта кеп козгоо багытында
биздин урмат эжекейибизди кепке чакырсак. Урмат эже, айтсаңыз да баягы эненин эң башкы вазыйпасы баланы тарбиялоодо жатат. Чыныгы мусулман аялы, чыныгы кыргыз аялы эненин баланы тарбиялоодо эң башкы көңүл бөлүүчү жагдайлар кайсылар болушу шарт? Аял кандай болсо, энеден алат тарбияны бала дейт да. Кыз болобу, бала болобу, эне кандай болсо, бала ошол жактан тарбияланып кетет дейт. Үйдөгү сөздөн дагы, айтабыз, бала ахмак десең, эне ахмакты көп айтса, бала дагы ахмакты көп айтат дейт да. Атадан көп тарбияны албайт, себеби ата тарбияны сыртта, көбүнчө ата сыртта жүргөн үчүн энеден алат дейт да. Ошондуктан эне бул экинчи мектеп деп дагы коебуз. Биздин кыргыздарда деле өзү жалпы эле биздин пайгамбарыбыздын деле айткан сөздөрүндө айтылгандай, бул эненин тарбия, эне балага эң негизги тарбия эне берсе, бала келечекте, себеби коомду өзгөртө турган дагы, коомго келечекте пайда бере турган дагы булар балдар, жаштар дейт да. Ошон үчүн баягы келечектеги бир мамлекеттин өнүгүүсүнү карасаң, жаштарына кара дейт ба. Ошон үчүн ар бир эне өзүнүн үйүндө балага жакшы тарбия берсе, келечекте ошол келечекте коомго пайдасы тиет деген ойдобуз. Мусулман дининде жалпы элде бир ушундай бир менталитеттүү калыптанган ой бар. Аял укугу төбөлөнөт, аял басынат, жолдошунан бир экинчи сортто калат дегендейчи. Ушул жолдошун сыйлоо менен катар эле аял кандай сый укук, урматтарга ээ? Аял менен эркектин укугу, мындай айтканда, аялдыкы деле укугу, өзүнчө укугу бар, эркектердин деле өзүнчө укугу бар. Эң негизгиси баягы Куранда айтылат да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, эгерде мен силер бир инсанды бир инсанга сажда кылуусун буйруганымда Аллах деген экен, мен аялдарды күйөөзүлөрүнө сажда кылдырат элем деген экен да. Мүмкүн мындайга караганда эркектерди жогору тутуу. Кандай эркек бул үйдүн башкаруучусу. Ар бир нерседе аялдардан балдарынын үстүндөгү акысы тууралуу биринчи эркек суралат дейт да. Ошондой эле эркектер дагы аялдар айтат го, назик келет, жумшак келет. Ал ийилген кабырга сыяктуу дейт да. Аны түздөйүн десең сындырып аласың дейт да. Мүмкүн болушунча жумшак мамиле менен аракет кылсаң, баягы айтат го, аял жакшы сөз менен Аял кишинин махыр укугу деп айтылат да. Эгерде махыр укугун билген аял болсо, анда каалабаган никеден өзүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү бар дейт. Ушул махыр тууралуу айтып берсеңиз да. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан эмеси, бул аялдын акысы да. Никесинде, нике кыйылган учурда ошол молдокебиз нике кыйган адам махыр сурап берет күйөөсүнөн. Бул аялдын өзүнүн акысы. Бул жагына алыны сурап алгандан кийин, эгер кааласа, мен разымын, мага кереги жок деп койсо да болот. Алгандан кийин, бирок бул эркек эртең кыяматта да суралат ошол махыр бербегендиги үчүн дейт да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир сахаба үйлөнөм деп келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт да. Бир бере турган шакегиң же биремең барбы десе, эч жемем жок дегенде, жез болсо дагы бир шакек бер деген дейт да. Ошондуктан мүмкүн болушунча махырды аялдын акысыны бере билүү. Аял муну сурайт өзү. Аял киши сулууланса, жасанса, боенсо болобу? Кайсы учурда болот, кайсы учурда болбойт? Аял адам үйүндө отуруп күйөөсүнө гана сулууланып жасанса болот дейт да. Сыртка сулуулугун көрсөтпөсүн дейт да. Себеби үйдө баягы сыртта эркек дейт. Кээ бир эркектер эмне үчүн баягы сыртка кетип калды деген немелер болот. Себеби сыртта боенуп, жасанып жүргөн аялды көрүп, өзүнө үйүнө келгенде жүдөгөн аялды көргөндө эркек жийиркенип калышы мүмкүн дейт да. Ошондуктан үйдө мүмкүн болушунча жасанып жүрүшкө уруксат. Ал эми бул арада ооз ачар болуп Гүлбаранын коноктору да келишти. Бизде болгон күнөөлөрүбүздү кечиргин, сен кечиримдүү улуу, мээримдүү затсың, Аллах айтпа. 17 саат оозго наар албай, анан тамактангандагы бакыт укмуш экендигин өзүм да жон териси менен сезген адам катары айтып кетейин. Биз дуа кылбасак, бизге дуа кылып коюшу мүмкүн башка нерсе, башка эмелер. Ошон үчүн биз дуада турушубуз керек, дайым энелер. Намазда ушундай кыямда рухуда турушубуз керек. Гүлбара Дарат менен жакшы ниет менен жайган дасторкону чыныгы адепке да өбөлгө. Дүйнөдө Аллахым дүйнөнү тынчылык берсин дүйнөгө, жана Кыргызстаныбызга ар бир
ар бир область, ар бир район, ар бир айыл, кыштак, ар бир бардык момун мусулмандарга Аллахым ыйман берсин. Чыныгы аялдардын мындай ынтымактуулугу, тилектештиги жана ыйманга болгон ынтызарлыгы коомдогу негизги табылга да жакшы нерсе экенине басым жасап өтөлү. Protect me and guide me to your love and mercy. Ya Allah, don't deprive me